Сіз өзіңіз социалдық тармақтарда, Фейсбукта, Инстаграмда катталгансыз ба? Мен әрине Инстаграм социалдық мен өзім негізі отырам. Сіздің ал жаққа мындай колдонушуңузга эмне себеп болду? Эмне үчүн ал жаққа кирдиңиз? Мен ал жерге қолданған себептерім бір жерінен достарым бар, жақын адамдар бар, ошолармен бір хабарлашып, ушундай кылып турасың. Анан керек сайттар бар, мысалы маалымат алып турасың, өзүң жакшы. Кандай керектүү жакшы сайттар бар? Кандайды жаштарга элге сунуштайт элең? Жакшы сайттар дегенде, мысалы өзүнүн ошол окуу ислам институттары, анан діни сайттар бар жакшы, ошол дамаллардын айткан сөздері, анан улуу адамдардын сөздері бар. Ошондой сайттарда көрөм да. Ошол сайттардын атын атай кетсеңиз, могул сайттар депчи. Ошол сайттардын аттары ма? Ошол сайттарын айтатын болсак, мисалы Расул Акрам, анан мисалы мудрые слова дейт, ошондой сайттар бар жакшы адамдардын чоң айткан сөздері, мисалы. Ушундай азыркы силердин көз караштар боюнча ушундай сайттарды жаштар көп көрөбү? Же жанагындай бузуку сайттарды көп көрөбү? Жо негизи жаштар көбүнесе бузуку сайттарды көбүрөөк көрөт. Бирок жакшылары Эмнеге? да бар. Энди азыркы себеби көбүрөөк көрөт дегенде бирөөнүн артынан кандайсан болот. Жакшыраак көрүнүс келет да. Ошол жакшыраак көрүнүс келет, бирөө көрөт, ошол кандайсан болот. Ошол жаман жактары да бар. Жаман жактар дегенде бирөө мисалы ошол интернет үчүн өлгөндөр да көп, мисалы өзүнө кол салат, мисалы ошол жаман жактар ошол да. Интернет колдонбой эле койсо болобу? Арине болот. Интернет колдонбой койду болот. Мисалы китап окуп, ошол илим издеп, китап окуп, устаздардын арттарынан жүрүп, талим алып болот. Илгерки ата-бабаларыбыз ошол баягы интернет колдонбой эле, ошол учурда деле той болгон, ошол учурда деле ушундай билим алышкан, илим алышкан, бирок ошол учурдагы биздин ата-бабаларыбыз мындай жакшы жаратмандык жасаган да. Анан азыр интернет бар колунда, бирок баарлашуу болбой калды да. Ата-энеси менен болсун, тууганы менен болсун, жакындары менен болсун, эмнеге мындай болуп баратат? Балким жанагындай азыркы бир жаштар мындай менин көз карашымда бир вакуумда эле өскөндөй бир жаштар келатат да, бир жагын эле көрүп, тыйындын бир жагын көрүп, экинчи жагын көрбөгөндөй да. Анан эмне десе да айтып коюшат го, тиги улуу адамдарды алар караңгылар, эч нерсе билишпейт деп, атасын же чоң атасын же бабасын. Ошондой жаштарга эмне деп айтат элеңер? Мындай жаштарга айтатыным, негизи жакшыраагы былай илим алган дурусураак да. Себеби интернетте отурсаң көп зат негизи жалган да, көбүсү. Мисалы мен өзүм ошол окууга келгеле көп заттар ашылды. Мисалы илим алгалы адам негизи ашылат экен да. Кай жагынан болмасын, ойлоо жагынан болсун, адамдар менен ошол мамиле кылган жагынан болсун, устазды сыйлоо, чоңдарды сыйлоо, кичине урматтоо деген сыяктуу. Ал бул интернетте отура берсең, интернеттин зыяны ал убактыңды көп кетиресиң, ден соолук кетет, анын өмүрүң бошко кетет экен да.